Салам достор, пробный рубрика, аптанын аяғы деген рубриканын астында бир аптанын ичинде мага менин видеолорум астында суралган суроолорго жооп берейин деп чечтим. Анткени кээ бир себептерге байланыштуу мен YouTube'дун астындагы видеолордун комментарийлерине жооп бере албай жатам, бирок ушуну ишенүү менен айта алам. Менин видеолорум астына комментарий калтырган баарыңыздардын комментарийиңиздер мен үчүн аябай маанилүү, ошондуктан колумдан келишинче бул жактагы бардык суроолорго четтен жооп берген аракет кылайын. Жамила Бейшембиева деген биздин катталуучубуз ИП ачуу боюнча кененирээк айтсаңыз дейт. Wildberries'те иштеш үчүн ИП ачуу боюнча кененирээк айтсаңыз дейт. Биринчи маселе Кыргызстандын ИПлары менен эми эле системага кирип баратат. Ошондуктан кээ бирлеринде болуп жатат, кээ бирлеринин тилекке каршы толугу менен болбой жатат. Мунун жанында эми көпчүлүгүнө эле Кудайга шүгүр болуп эле атат, выплата жагынан, регистрация жагынан болуп эле атат. Көңүл бурушуңуздар керек болгон нерсе сиздердин ID картаңыздар, паспортуңуздар боюнча пропискаңыздар каякта болсо, ошол жактан ИП ачып, ошол жактан банктан расчетный счет ачышыңыздар керек. Wildberries'те иштеп жатканда 3 түр вид бар да иштегеним. Бирөөсү деген самозанятый. Самозанятыйды тоготор жеринен чыгарып болсо башынан сунуштабайм, анткени лимиттер аз. Анын жанында ИП менен иштесеңиздер болот, же болбосо ОСО менен иштесеңиздер болот. ОСОнун көпчүлүгүбүз документациядан жакшы түшүнбөгөнүбүз үчүн коркобуз, анткени ал жерде бухгалтериясы көп, ызычысы көп деп. ИП ошол юридикалык жактан компания ачыш үчүн эң удобный варианттардын бирөөсү. Албетте мунун деле өзүнө жараша минустары бар, бирок кыскараак айтыш керек болсо, ИП менен иштесеңиздер болот. ИПны жана айткандай өзүңүздөрдүн жашаган жериңиздерден налоговыйдан ИП ачасыздар, индивидуальный предприниматель деген. Анын жанында налоговыйдан деген бир справка алып барып, ошол справка менен банктан расчетный счет ачасыздар. Ошол расчетный счетко акча Россиядан келет. Россияда Wildberries'те продажа кыла турган болсоңуздар, акчаңыздар түздөн түз Россиядан Кыргызстандан банкка келбейт. Wildberries'тен баштап Россияда бир банкка, ал жактан транзитный шот менен Кыргызстандагы сиздердин ачтырган банкыңыздардын расчетный счетуна келет. Бул жерде көңүл бурушуңуздар керек болгон маселе, Кыргызстандагы расчетный счеттун валютасы сом, Россиядагы расчетный счеттун валютасы рубль болуш керек. Булардын бардыгын налоговыйдан жана банктан сурасаңыздар, ошол жердегилер сиздерге тагыраак түшүндүрүп берет. Анткени маселе документация жагы болгондугу үчүн бул жерде бир аз дагы ошол ишти билген адамдар менен сүйлөшкөн жакшыраак достор. Майнкрафт деген бир досубуз Wildberries эмес деп жазыптыр. Эмне максатта жазганын мен түшүнгөн жокмун. Гүлмира Маматова деген катталуучубуз кантип соода кылууну үйрөтөсүз дейт, Wildberries боюнча сурап атат. Туугандар, эгерде бул убакка чейин сиздер Wildberries боюнча такыр маалыматыңыздар жок болсо, менин сунушум итегере YouTube'да толгон токой бесплатный доступтагы видеолор бар. Ошол видеолорду көрсөңүздөр, ал жактан деле толтура маалымат аласыздар. Обычно мага консультация үчүн келгендерге айтарым ошол да. Мисалы, буга чейин такыр Wildberries боюнча билбесеңиздер, Wildberries'те иштеп жүргөн адам сүйлөп атканда процент выкупа эмести боюнча, отзывдар боюнча, же болбосо Wildberries'тин комиссиялары жөнүндө сүйлөп атканда сиздер эгер анын эмне деп сүйлөп жаткандыгын жакшы түшүнбөй жатсаңыздар, анда эң жакшысы ошол эле YouTube'дагы открытый доступтагы видеолорду бир жума, эки жума күнүгө жарым саат, бир сааттан көрсөңүздөр, уже жакшынакай бир понятияңыздар пайда болуп, жалпы Wildberries система кандай ошону түшүнүп каласыздар. Андан кийин бир бул сиздерге керекпи, керек эмеспи, аны түшүнөсүздөр. Эгерде керек боло турган болсо, дальше кийинки кадамдарды кылсаңыздар болот. Кийинки суроону карай турган болсок достор, Айчүрөк Шеримбекова деген катталуучу сураган: саламатсызбы, сиз менен кантип сүйлөшсөк болот, окугум келет дейт. Туугандар, менин номеримди экранга жазып коеюн, WhatsApp номеримди. Ошол жактан байланышсаңыздар болот. Демейде өзүм акыркы күндөрдө такыр WhatsApp колдонбой калдым, бирок ошол жерде менин менеджерлерим бар, ошолор менен байланышсаңыздар болот. Wildberries жакшы нерсе экен дейт. Ооба, чындыгында эле Wildberries'ти башынан эле мен бирөөлөргө үйрөтүп жатканда эч качан бул тармакты, өзгөчө обучение тармагын эч качан бир бизнес катары караган жокмун. Дагы көп биздин мекендештер бул тармакка чыкса, бул тармакты өздөштүрсө, анткени бул жерде чындыгында кыргызстандыктар үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар деген аруу тилектер менен баштаганбыз. Ошол ниетибизден Кудайга шүгүр такыр жазган жокпуз. Үйрөнүңүздөр, өздөштүрүңүздөр. Кыргызстандык мекендештер үчүн аябай чоң платформа. Бул жакта көп иштерди кылсаңыздар болот, көп соодаларды кылсаңыздар болот. Менин деле лично тааныган анча-мынча тааныштарым бар.
чындыгында Кыргызстандын рыногунда ойго келбеген чоң обороттор менен бизнес кылышат. Так что достор, муну деген өздөштүрүңүздөр. Обязательно курс алышыңыздар, обязательно обучение өтүшүңүздөр шарт эмес. Албетте обучениенин деле өзүнүн жараша жакшы жактары бар, бирок шарт эмес. Баштап жөн эле YouTube'дагы открытый доступтардан бул тармакты өздөштүрө берсеңиздер, бара-бара өзүңүздөр деле бул тармакка чыкканга даяр болуп каласыздар. Жигит Жигитов дейт, өтө түшүнүктүү, Алла разы болсун деп бизге Wildberries'ке канча акча керек деген видеонун астына калтырган. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Орунбаевич, канчадан окутасыз жана канча ай дейт. Достор, биздин обучение боюнча мен толук муну деген башка жака делегированияга берип атам. Ошондуктан экрандагы номерге байланышып, ошол жактан толугураак маалымат алсаңыздар болот. Бир кийинки комментарийибиз достор, Динара Асаналиева деген эжекебизден келген. Динара Асаналиева эжекебиз 30 балаң болгонча ысырак чалым болсун деген бир икая бар болчу. Ошол икаянын астына калтырган. Көрүп жатып ыйладым дейт. Жолдошум 13 жыл мурун каза болгон. Андан кийин жашоомду, эмгегимди, балдарыма арнадым. Эч нерседен кем кылган жокмун. Окуттум, чокуттум. Кудайга миллион мерте шүгүр. Уулум, келиним жана 2 мончоктой неберем бар. Кызым чоң кыз болду. Ошентип алтоо болуп жадырап жайнап жашап жатабыз. Бирок мен түгөйсүз калганыма өкүнүп ыйлай берем. Көйдөнүн түбүндө баары бир боштук орун алып алган. Ошондуктан алганың менен тең каары деген сөз мен үчүн абдан маанилүү сөз. Бекеринен эл өзүндө калган эмес. Барыңыздар төгөйүңүздөр менен өмүр сүргүлө деп туруп, аябай душевный жазган, аябай чын жүрөктөн жазган. Чындыгында бул комментарийди окуп жатып мен өзүм көзүмө жаш алып кеттим. Динареже, өмүрлүү болуңуз. Эң негизгиси жүрөгүңүздө иман бар. Кудайым буйрса, бул дүйнөдө болбосо дагы аркы дүйнөдө бирге болосуздар. Аллахым бейиштин бакчаларында сиздерди түбөлүктүү өмүрдө бирге жашаганды насип кылсын. Азыр колуңузда дагы чоң неаматтар бар экен, балаңыз бар экен. Комментарийден байкаганым, сизди сыйлаган, сизге жакшы мамиле кылган келиниңиз бар экен, неберелериңиз бар экен. Бул деле чоң бакыт. Буга деле жетпей жүргөн канчадан бар. Ошондуктан барга шүгүр кылсаңыз, Кудайым буйрса, эки дүйнө бактылуу болосуз. Өмүрлүү болуңуз. Динара Асаналиева эжебиз кайра эле. Автор өтө маанилүү сөйлөйт, тиледен окуратасы абдан таасирдүү, керектүү нерселерди чыгарат экен. Өркүнүң өссүн, ишиңе ийгилик каалайм. Жаштарга үлгү боло турган жигит бар боло алтын дейт. Чоң рахмат. Чындыгында сиздин комментарийиңизди окуп жатканда мен аябай жылуу сезимдерди, ошол эле убакта аябай толкунданып мен окудум. Сиз дагы өмүрлүү болуңуз. Берн Асылбеков дейт, өтө жакшы түшүндүрүпсүз, Аллах разы болсун, көп суроомо жооп алдым дейт. Wildberries'ке канча акча керек деген суроо видеонун астына калтырылган комментарий. Чындыгында аябай көп суралган суроолордун бириси. Wildberries'ке канча акча менен кириш керек? 20 миң менен кирсе болобу, 30 миң менен кирсе болобу деп. 20 миң, 30 миң менен кирсе болот дегендер деле бар. Мен бирок тилекке каршы кыскача айтыш керек болсо, мындай бир пикирге кошулбайм. Wildberries'ке окуйт элем, ушунча убактан бери 40 миң акча топтодум, 50 миң акча топтодум деп консультация келгендерге салган курстагы жок, Wildberries'тагы жок деп жөнөткөн канча учурум болду. Анткени бирөө үчүн 50 миң деген балким 1 жылдык сбережение, бирөө үчүн бул аябай эле аз акча. Ошондуктан бирөөлөр үчүн маанилүү болгон акчаны менен Wildberries'ке окусаң болуп кетесиң деп жөн эле газдан берип, мотивациядан берип киргизип жүргөн деле кереги жок. Wildberries деген толук кандуу бизнес, ошондуктан муну деген толук кандуу бизнес катары карап, ошого жараша мамиле кылыш керек. Товарлар киргенден кийин аркасынан ошол товарды толуктап туруш үчүн деле кошумча акча керек иш кылып, булардын баардыгын мен оюмча эске алыш керек деп ойлойм. Улукбек Мамасалиев, мен курска катышайын дедим эле, кантип байланышсак болот сиз менен дейт. WhatsApp номер калтырып коесузбу деп сураган. Улукбек мырза, экранда биздин WhatsApp номер болот, ошол жака байланышып курстун шарттары менен обучениедеги эле жалпы маалыматты алсаңыз болот. Кыргыз кабар, ассаламу алейкум, менеджер менен иштешүү шартпы дейт. Кыргыз кабар, бул суроону Wildberries версия 2.0 курсунун түшүндүрмө видеосунда астына калтырыптыр. Бирок так эмне мааниде сураганын түшүнгөн жокмун. Анткени мен билгенден эми өзүм курстун видеосун тарткам. Ал жерде мен менеджер менен иштешүү шарт деген мааниде айткан эмесмин. Бирок сурооңузду тактап кайра сурасаңыз, мен буйрса сизге жооп берем. Wildberries'ке кандай ноутбук керек деген суроого Drift деген биздин бир катталуучубуз планшет болобу, iPad деп жазган. Тилекке каршы болбойт. Компьютер менен иштегенде клавиатура, мышка, экран болгондо сиздер үчүн аябай удобный, өзгөчө карточка товарын киргизип атканда, анализ кылып атканда, иш кылып Excel документтер менен иштешип атканда, ошол эле товарларга скидка, акцияларга катыштырып атканда деле дайыма Excel документтер менен иштеш керек болот.
Албетте аябай көнүп алган болсоңуздар планшет деле бир жерге чейин болсо керек, бирок эмне болгондо деле эң удобный же ноутбук же компьютер достор. Эрлан Уланбек уулу сертификатты кандай алабыз дейт. Эрлан, баштапкы этаптарда сертификатты албай турсаңыздар деле болот. Анткени 2020-жылдын май айынан баштап Wildberries деген сертификаттарды не обязательное требование кылып койгон. Ошондуктан сертификаттарды ананыраак алсаңыздар деле болот. Анын үстүгө эгерде азыраак бюджет менен баштап жаткан болсоңуздар, пока что Wildberries кайсыл направление менен кетүүнү так түшүнө элек болсоңуздар, анда кандай болуп калат? Анда деген бир товарга сертификат жасатып алып, жөн эле чыгым болуп, анан сата баштагандан кийин ал категория сиздин категорияңыз эмес экендигин түшүнүп калсаңыз, ашыкча эле акчаңыз текке кетет деген сөз. Анын ордуна баштап жөн эле сата бериңиз, жөн эле баштай бериңиз. Бара-бара чоңураак оборотторго чыгып калганда сертификат жасата коесуз. Ансыз деле достор, Wildberries көпчүлүк учурда сертификатты Wildberries менен чоң оборотторго чыга баштаганыңыздарда конкуренттериңиздер сурап калышы мүмкүн. Замир Үсенов, жакшы түшүнүктүү толук маалымат бердиңиз деп Wildberries'ке канча акча керек деген темадагы видеого сураган. Жумайда Талантбек лайк койгон, сонун деген, чоң рахмат. Жумайда Талантбектин башка бир суроосу бар. Wildberries'те ай сайын арендплат сыяктуу төлөп турабыз да, же бир жолу киргенде гана төлөп киребизби, же товар сатууга сертификат сатып алсак эле башкасынын баары бекерби? Ушул суроо боюнча да видео тарталасызбы? Буга чейинки видеолорумузду көргөн жокмун дейт. Ясно. Жумайда Талантбек, Wildberries'те аренда төлөш деген түшүнүк жок. Итак эле офлайн бутик менен онлайн маркетплейстердин ошонун ичинде Wildberries'тин эң чоң айырмаларынын бирөөсү бул тармакта деген аренда төлөшүңүз кереги жок, помещение алып анын ичине ремонт кылып анын ичин товар менен толтурушуңуз кереги жок, сатуучу алышыңыз кереги жок, иш кылып бул операционный иштердин баардыгын Wildberries кылат. Бирок сизден взамен эмне сурайт? Ар бир сатылган товарынан комиссия сурайт. Бул комиссия дагы максимум 15%. Получается, эгерде 100 сомдук товар сата турган болсоңуз, мунун 15 сомун Wildberries'ке комиссия катары беришиңиз керек. Албетте, анын жанында Wildberries'тин ичинде өзүнчө башка чыгашалар бар. Айталы налог төлөш керек, же болбосо товарыңыз складта турат. Бул товарды бир кардар заказ бере турган болсо, муну жеткирип берүү сиздин эсебиңизден. Анын жанында эгерде бул товарды кардар отказ берип койсо, муну кайрадан складка жеткирүү кайра эле сиздин эсебиңизден. Албетте, кайра возвратты азыр за счет покупателя деген системаны киргизип жатат, бирок бул толук кандуу ишке кире элек. Ошондуктан булардын баардыгын сизден чыгаша катары алып калат. Бирок эмнеси болгондо деле жалпы структураны эске алып туруп, Wildberries'тин бизге берген мүмкүнчүлүктөрүнө караганда бизге деген чындыгында аябай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошондуктан бул платформаны жаңыдан угуп келаткан болсоңуздар, толук маалыматыңыздар жок болсо, пока что акырындан жөн эле үйрөнө бериңиздер. Ошол эле орусча булактарда деле толтура видеолор бар. Максат Кондо, чоң рахмат, менин суроомо жооп бердиңиз деп айтыптыр. Бишкектеги Wildberries'тин склады боюнча суралган чыгарылган видео. Анын жанында Кыргызстандын ИПсы жарабайбы деп сураптыр. Кыргызстандын ИПлары буюрса жарай баштады. Кыргызстандын ИПлары менен катталып, регистрация болуп, соода кылсаңыздар болот. Байыш Имадылов дейт, рахмат, бириксе Кыргызстан өнүгөт, ким окуганда чогуу окуйлуу дейт. Бул деген Wildberries'тин курсу боюнча сурап жаттыр. Кудайым буюрса, бардыгыбыз бириксек өнүгөбүз. Дурус Темирбаев, Феномен Инстаграм деген китептин видеосунун астына кыргызча котормосу барбы китептин дейт. Жок, тилекке каршы бул китептин кыргызча котормосу жок. Ансыз деле менин жеке пикиримде бул менин социалдык тармактар боюнча окуган биринчи жана акыркы китебим. Социалдык тармактар боюнча китеп окуганын ордуна влогторду жана ар кандай блогерлерди карап туруш керек. Анткени бул тармак аябай бат өнүгөт, аябай бат темп менен алдыга жылып баратат. Пока бирөө китеп кылып чыгарып ал деген бизге жеткенге чейин маалыматтар эскирип калышы мүмкүн. Анын ордуна деген лучше интернет блогтарынан карап турушубуз керек. Кандай байланышсам болот? Мен Бишкекте, жашым 46да болобу дейт. Туугандар, видеодо бир канча жолу биздин телефон номер берилген. Мен өзүм WhatsApp колдонбойм, бирок менеджеринин WhatsApp номерин берем. Жашым 46да дейт. Ушул күнгө чейин жүздөгөн адамдарга Wildberries боюнча консультация бердим. Албетте жаштын дагы таасири бар. Каалабасак деле муну моюнга алышыбыз керек. Анткени бир жогорку муун, бир ылдыйкы муунга караганда мунун актуалдуулугуну көп түшүнбөй келет. Же болбосо кааласа деле түшүнбөшү бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Ал эле эмес, азыр менин деле жашым 30дарда боло турган болсо, 15-20 жаштардагы жаштардын деле кээ бир көз караштарынын, кээ бир түшүнгөн нерселерин карап туруп, аябай
таң калам, аябай баа берем. Ошондуктан жашыңыздын 46 болгондугу эмес, сиздин кантип ойлоносуз, эмнелерге кызыгасыз, бул тармакты канчалык түшүнөсүз деген вопрос суроо дагы маанилүүрөөк. Мисалы Дордойдон кези менен жашы 50-55-теги эжелер, байкелер Wildberries'и көп түшүнбөйт, бирок ошол эле убакта Дордойдо эле иштеген 55-60 жашындагы эжелер же байкелер келет. Анча-мынча бизге окшогон жаштардан дагы жакшыраак түшүнөт көп маселени. Ошондуктан маселе жашта эмес. Уркиятты рахмат маалыматтарга дейт. Сиздерге рахмат видеону көргөнүңүздөргө, комментарий жазганыңыздарга. Уркиятты мен да онлайн иштегим келет, кайдан үйрөнсөм болот, жардам берсеңер ыраазы болот элем, Аллах разы болсун дейт. Уркия баштап жөн эле YouTube'дагы ачык булактардагы видеолорду көрө бериңиздер. Ошол жактан эле толтура маалымат алсаңыздар болот. Анын жанында албетте менин YouTube каналыма, Instagram баракчама катталып койсоңуз, бул жактан эле байма-бай ушул темалар менен байланыштуу видеолор чыгып турат. Нургул Абдинасирова дейт. Саламатсызбы, мага жакшы аналитикасы менен товар керек, мага жардам дейт. Барыбыздын көйгөйүбүз бир эки оңго алтын кыргыз кыздар дейт. Эми караңыздар, Wildberries'ке чыгып атканда ийгиликтин 80% балким туура товар тандаган менен байланыштуу. Туура товар тандаганды канчалык күчтүү аналитикалык программаларыбыз болсо деле, канчалык күчтүү маркетолог болсок деле 100% таба албайбыз, бирок канчалык товар аналитика кылганга, товар тапканга көп убакыт бөлсөк, канчалык көп аракет кылсак, ошончолук өзүбүз үчүн эле пайдалуу. Ошондуктан достор, айтарым, эми Нургул сизге бирөө келип товар таап бербейт. Өзүңүз отурушуңуз керек, анализдешиңиз керек. Ар кайсы варианттар менен товарлардын түрлөрүн чыгарып, буларды деген Wildberries'ке сата аламбы, сатсам кандай сата алам, пайда көрөмбү, көрбөймүнбү, буларды деген өзүңүз отуруп алып анализ кылышыңыз керек. Кыргыз YouTube деген катталуучубуз. Ассаламу алейкум мистерлер, сенин курсуңду орустар бекер эле бир эле видео менен көргөзүп атат дейт. Ооба, Кыргыз YouTube мен башынан эле муну айтып келем. Мен адамзаттын билбеген бир сырын алып келип, Марстан бир китеп таап келип, ошону деген билим кылып чыгарып атам деген сыяктуу эч кандай бир оюм жок. Биз курста берген маалыматтарды чындап отурсаңыздар, сиздер деле YouTube'дагы ар кайсы булактардан, Wildberries'теги ар кайсы Wildberries'ин өзүнүн берген булактардын баарыны аралаштырып туруп, Wildberries'ке чыксаңыздар болот. Курс сатып алыш шарт эмес. Муну мен башынан эле түшүнөм, мен айтып деле келем. Бирок курстун кандай пайдасы бар туугандар? Мисалы биз деген Wildberries'ке чыгуу боюнча мончо теманы, мончо маалыматты үйрөнүшүбүз керек экен деп буга чейинки өзүбүздүн кылып жаткан жумуштарыбызды караганда ушунча маалымат бар. Ушулардын бардыгыны ар кайсы жактан мынтип терип отургандан ордуга берген акчаңыздын жыйынтыгында бир эле ушул маалыматтардын бардыгын аласыз. Ката кылуу рискиңиз минимумга түшөт. Анын жанында бизде сопровождение бар. Дагы бир маанилүү маселе, мен муну сыймыктануу менен айта алам. Биз бара-бара IT компания катары калыптанып келе жатабыз. Кудайым буюрса, Кыргызстандын рыногунда биринчи жолу ошол эле MPStats, Market Guru сыяктуу Wildberries'та аналитика кылган программа жасалып жатат. Жана бул программа бүткөндөн кийин биз толугу менен IT компания катары кайрадан профилибизди өзгөртөбүз. Бул жолусунда биз фокусту аналитикалык программа жасап калабыз. Курс болсо ошол программага подписка кылгандарга кошумча продукт катары эле бериле баштайт. Получается биз деген айталы холодильник сатып алдыңыз, холодильник менен кошо китепчеси келет, ошол сыяктуу эле биздин программага подписка кылдыңыз, биз деген курсту ошол подписканын негизинде эле сиздерге беребиз. Ошондуктан мен курсту алгыла, курс албасаңар менин тирилигим өтпөй калат, мен ушуну менен жашайм деген нерсем жок. Дагы бир нерсе достор, эмгекти сыйлаганды үйрөнүш керек. Анткени биз деген мекендештерге бул курсту үйрөтүш үчүн офис арендовать эткенбиз, өзүбүздүн жардамчыларыбыз бар, техподдержкада отургандар бар. Ич кылып бул деген мындай воздухтан эле бирдемке кылып аткан жерибиз жок. Аны дагы мен оюмча түшүнүш керек деп ойлойм. Бир эле видео жетиштүү дейт. Бир эле видео менен түшүндүрүп койсоң деле болот, бирок бир эле видео менен канча түшүнөсүң? Анткени Wildberries'ке бир чет карап көргөндө чыгып алыш оңой эле. Товарды алдың, штрих-коддорду чаптадың, анан складка алып барып жеткирип бердиң, товар чыкты. Муну бир эле видео менен чыгарып койсо болот. Бирок маселе мынчалык жөнөкөй эмес. Товар чыккандан кийин анын продажа жагы бар. Андан кийин биздин курстан эң чоң максаттарыбыздын бирөөсү мекендештерибиздин, Wildberries'те иштеген мекендештерибиздин баарынын башын бириктирип, бир коом түзсөк деген жакшы ниеттерибиз бар. Бирок өзүбүздүн элдин менталитетин дагы эске алганда,
элибиздин баарын болбосо деле кээ бирлеринин ичинин аябай тар экендигини, маалыматтарды бөлүшүүдөн аябай узак экендигин эске алганда бул бир топ кыйынга турат окшойт. Бирок эмес болгондо деле биз колубуздан келишинче пайдалуу маалыматты элдерге жеткиргенге аракет кылабыз. Розалина дейт, лайк басыптыр, чоң рахмат. Эмилбек Жолдошев деген бир досум, бул менин 20 жылдык досум. Менде 20 000 бар эле, бүгүнкү туулган күнүмдө досторго аш заказ кылып 16 780 эле калды. Ушуга кандай товар алып Wildberriesке чыксам болот деп сураптыр. Эмил деген досум бул Америкада мурун Microsoft'та иштечү, азыр Google'да иштейт. Аябай акылдуу, көз тийбесин, кыргыздын чыган жигиттеринен, Кыргызстандагы бир топ 20 программистке кирген жигиттерден болсо керек. Эми бул жерде бир аз дагы мага тамаша кылып аткан кербез окшойт. Гүлүзө Эргешева дейт, абдан сонун кандай байланышса болот дейт. Дагы бир жолу айтам, экранда биздин WhatsApp номер болот, ошол менен байланышсаңыздар болот достор. Кол өнөрчүлөр ордосу Аида звук аябай акырын чыгып жатат дейт. Wildberries аналитика деген видеодо Аида вроде как мен монтаждап атканда звуктарды көңүл коюп угула тургандай эле деңгээлде кылган аракет кылам, бирок эмне себептен угулбай жатат, балким сиздин телефонуңуздан же компьютериңизден проблема болуп калышы мүмкүнбү, карап көрсөңүз. Бирок отклик бергениңиз үчүн, кабар бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ильяс Асанов рахмат байке деп айтыптыр. Wildberries версия 2.0 курсу боюнча жазган экен. Гүлкакы Базарбаева Аллах разы болсун дейт. Аллах бардыгыбыздан разы болсун тугандар. Нур Турдакунова ишиңизге ийгилик, сиздин каналыңызды калтырбай көргөн күйөрманыңыз болом дейт. Чын жүрөктөн рахмат. Толгон токой жумуштун арасында балким биздин жаштарга, балким биздин мекендештерге аздыр көптүр пайдасы тийип каларбы деген үмүт менен ушундай видео тартып, бул деле өзүнчө бир убакытты, өзүнчө бир энергияны талап кылган нерсе. Анткени жумуштарга жетишпей жатканда бул деле постоянно чыгып туруш керек. Ошондуктан бул видеолорду тартып, монтаждап, чыгарып дегендейчи. Бирок ушундай, мисалы ушул Нур Турдакунова деген сыяктуу биздин катталуучулар, биздин мекендештердин ыраазычылыгын көргөндө, демек биздин видеолор деле бирөөлөргө пайда болуп аткан турбайбы деген сезим болот. Албетте бирөөлөр рахмат айтсын деп деле кылбайбыз, бирок эмес болгондо деле өтө жагымдуу, чоң рахмат. Кундуз Исакова, чоң рахмат, сонун видео болуптур. 100 000 менен Кара Суудагы базарлардан Ош жергесинде баштаса болобу же азырынча жете элекпи? Кабар берип койсоңуз. Албетте аз эле акча деңизчи, бирок мен сыяктуу билбегендерге болот бекен деген ой. Кундуз Исакова, комментарийиңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин кайсыл жакта болгонуңуз маанилүү эмес. Анткени Wildberries'тен берген мүмкүнчүлүгү да ошол. Сиз Ошто болосузбу, Баткенде болосузбу, Кыргызстанда болосузбу, деги эле дүйнөнүн кайсыл жагында болсоңуз болуңуз, айырмасы жок. Ноутбугуңуз болсо, интернетиңиз болсо, жана бул тармакты кантип иш алып барганды эле билсеңиз, бул ишти кылып кете бересиз. Андыктан өзүңүздү интернеттин берген мүмкүнчүлүктөрү менен чектеп албай, муну деген Ош менен байланыштырбай эле коюңуз. Анткени кылсаңыз боло берет. Бирок сизде деген байкашымча азыр эми эле маалымат пайда болуп келе жаткан окшойт. Мындай жагдайда кылышыңыз керек болгон нерсе, ылдыйда дагы айттым, YouTube'дагы открытый доступтагы эле видеолорду пока көрө бериңиз. Үйрөнө бериңиз, маалыматты ала бериңиз, бир жерден кийин өзүңүздөр жалпы Wildberries'тин картинасынын кандай картина экенин түшүнөсүз. Ошондон кийин балким бул тармакка кирем же кирбейм деп чечим кирем деп чечим чыгарсаңыз дагы биз менен байланышсаңыз, биз сиз менен бул темада сизге колубуздан келишинче жардам беребиз. Осмонова Алима дейт, сизге чоң рахмат, өтө жакшы түшүндүрөт экенсиз, мен сиздин курсуңузга катышам буюрса дейт. Алима, аябай кубанычтамын, чоң рахмат, Алла разы болсун. Чын жүрөктөн айтам, менин курсума катышып, катышпаганыңыздар деле көп маанилүү эмес. Даже мага башкалар кез менен келип, паланчы дагы үйрөтүп турго, бул дагы үйрөтүп турго, тигилер сенин конкурентиң экен го деп туруп, Wildberries'те Кыргызстанда үйрөтүп жүргөн башкалар дагы айтат. Мен эч качан аларды конкуренттин катары көргөн эмесмин, көрбөйм дагы, тескерисинче дайыма алкыштадым, дайыма рахмат айттым. Ошол эле Гүлера деген бар экен, Акжолтой деген бар экен, Абай деген жигит бар. Дагы толтура Wildberries'те үйрөткөндөр бар. Баарынан Алла разы болсун, баары үйрөтө берсин. Анткени адамзаттын эң чоң 3 душманы бар дейт. Бирөөсү бөлүнүп жарылуу, экинчиси сабатсыздык, үчүнчүсү деген кедейлик. Акча тапканды үйрөткөндөр бул деген кедейлик менен күрөшүү деген сөз. Кыргызстанда бул проблема ушунчалык чоң. Бул нерсени кедейлик менен күрөшүү үчүн 5-6 адам эмес, 5-6 миң адам деле жолго чыкса, 5-6 миң адам деле бул ишти аркаласа аз болбойт. Ошондуктан
кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн пайдалуу болом деген бардык адамдардан, бардык мекендештерден Аллахым ыраазы болсун, баары өмүрлүү болушсун. Достор, жалпы келген комментарийлер ушулар. Мунун жанында каналдын сообщество деген жеринде мен бир канча күн мурун сиздерге суроо, менин каналыма эмне себептен катталдыңыз жана менден эмне күтөсүз, сизге кандай пайдалуу боло алам деген суроо калтырган болчумун. Ойлоп жаткан такыр жооп келбейт го деп, анткени бул жер аябай мертвый болчу, бирок эки адам жазыптыр. Бирөөсү Али Иса деген катталуучубуз, мотивация үчүн дейт. Чоң рахмат. Жооп бергениңиз үчүн деле чоң рахмат. Өзүм деле бул жерден тийиштүү сабакты чыгардым. Жасмина Айдарбекова деген деле жакшы кеңеш алыш үчүн дейт. Эгерде менин чыгарып жаткан видеолорум сиздерге пайдалуу болуп жаткан болсо, мындан эң көп мен бактылуу болом. Андыктан барыңыздарга чоң рахмат. Достор, чыккан видеолор боюнча суроолорду сурай бериңиздер. Мен колумдан келишинче аптасына жок дегенде бир жолу чыгып, ушинтип суроолорго жооп берген аракет кылам. Кийинки видеолордон, кийинки комментарийлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.